Tuqdan qaytayotgan mashinalarga yo'l yo'q, probka mana. Hozir probka Go'rgayga chayin boradi. Мында чогулгандар Достук өткөрмө бекетине жетпей оңдоп түзөөдөн өтүп жаткан Ош-Ташкент жолунун курулушунун кечеңдеп жатканынан нааразы. Кызыл Кыштак айылынын тургундары курулушу бир жумадан бери токтоп калган, жол эмне себептен белгиленген мөөнөттө бүтпөй, элди убайымга салууда дешет. 1 километрда ашык бар, вокзал нар жагы бар отурса 1,5 километр басыш керек. Таңгамал караңгы түнү болуп атат. Освещение жок бу жерде. Кап-караңгы. Уруп кетиши мүмкүн. Коркосуң да. Ошон үчүн биз шуну тездетип бергиле. Кылганыңарга рахмат деп сүйүнүп аттыгыле, жолубуз кеңейип калды, пробка жок болот деп. Биз уже 6 айдан өттү бул ишти башталган. 6 айдан бери мына жол жабык турат. Элдин көйгөй көчү боюнча болуп атат азыр. Тургундар буга чейин жергиликтүү бийликке маселени чечип берүү суранычы менен кайрылган. Анда аталган жол октябрь айынын аягында толук бүтүп, пайдаланууга берилет деп убадаланганы менен жолдун курулушу мынтип токтоп турат. Ашын үчүн тезирээк юлларды бүткөзүш керек. Жолдорду өз учурунда бүтүрүшпөйбү? Жөө жүргөнгө таптакыр мүмкүн эмес. Жолдор чаң, өңгүл-дөңгүл. Бизге окшогон жашы улгайган аялдар жакшы жолдо баскыбыз келет. Чурал жүрүштү каалайбыз да. Бардык машина лойга батып борат. У жерде ана машина алдында Жолдор ылай болуп жатат. Мечиттин алдында буга чейин 3-4 аксакал жыгылганда учурлар болду. Ал жерлер ошол бойдон турат, оңдолбой. Жол жок. Бул жерде 4 эле айылга кирген жол бар. Алар дагы жабык. Тез жардам кызматын чакырсак алар бул жакты билбейт. Биз Ахмедов көчөсүнө чыгып турабыз. Губернатор өзү келип сөз берген эле. Октябрда пайдаланууга берилет деп. Бирок бүгүн ноябрдын 16-сы болуп жатат. 25 октябрга чейин удагысы бүтөт деген. Мана бүгүн 16 ноябрь. Жолдун өз учурунда бүтпөгөнү мында жашаган элди гана түйшүккө салбастан Достук өткөрмө бекетинен жүк ташып өтүүчү айдоочуларды да түйшөлтүүдө. Жолду эртерээк бүтүрүп берсе бизге дагы жакшы, баарыбызга жакшы эле, өткөндөргө, кеткендерге. Канча убакыттан бери бүтүп турасыздар? 1 күн болду. Биз кыйладан бери турабыз. Көпчү машина толуп пробка болуп атат. Тыгым болуп атат. Кире албай атат, киргендер чыга албай атат. Конечно, жакшы болмок да бүтсө. Эртерээк бүтсө жакшы болмок. Мен былтыр келгенде дагы ушундай акыбалда жаткан. Азыр деле ушуп калышат. Көп ай келгенибизге жарым саат болуп атат, мындай куртасы. Ошондой болуп атат. Тез бүтүрмөй атты шу жолду. Бүтүрүп берсе кыйынчылык болот. Курулушу токтоп калган жолго нааразы болгон тургундар жергиликтүү бийликке арыз могун айтып кайрылышты. Бийлик бул жолу да иштин жүрүшүн өз көзөмөлүнө аларын айтып, курулуш иштери кайра уланарын, бирок иш качан бүтө турганын так айткан жок. Азыр күндө ошо 20 миллион акча каражат толугу менен түштү десек болот. Азыр ошо курулуш иштери жүрүп жатат. Анан эми быйыл бүтөт дегенди мен аны билбейт экенмин, аны барыпчы. Бирок жол курулуп атканда барып ошол жерде сапатыны көзөмөлдөп, ошол жерде кандай дагы тоскоолдук бутар болуп атат. Жанагы иш жүргөндө ал жерде азыр эми асфальт баскыча чаң болот да. Ошол чаңдарды басканга суу чачып атабы, чачпай жатабы, ошол подрядчиктер менен биз барып көйгөйлөр сүйлөшүп келгенбиз ошол жердечи, тапшырмаларды берипчи. Анан мен эртең күнү ошол комиссия жөнөтүп атамын барып. Себеби өткөндө мен өзүм бардым эле, барсам чындыгында ал жерде азыр бир жакты асфальт баскан экен жолду. Ал жакты жаап туруп, экинчи жаап коюп койгон, баягы чаң жакычы. Чек аранын алдында такситтер туруп алыптыр. Анан катарга жанагы азыр Өзбекстанга өтө турган жүк машиналардан катар тизилип турат. Ал жерде ал жака бул жака өткөнгө аябай шарттар, тоскоолдуктар көп экен да. Ошол маселелердин баардыгын ошол азыр келген элдердин койгон арыз муундарын дагы чечиш үчүн мен эртең күнү комиссия жөнөтүп атам, өзүм орун басарымды дайындап, ошол жерге барып баардык маселелерди Кудай берсе чечип келет. Оңдолуп жаткан Ош-Ташкент жолунун курулуш иштери ушул жылдын май айында башталып, пайдаланууга сентябрь айында берилмек. Жолду оңдоо үчүн тендерден ДУ-21 жоопкерчилиги чектелген компаниясы утуп алган. Айжамал Түгөлбай кызы, Асылбек Турдалиев, ТМЖ жаңылыктары.